Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен баштап, урматтуу мусулман бир туугандарым, баарыңарга Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сахих хадисинде мындай дейт: "Инна казибан алайя лейса ка казибин аля ахадикум." Албетте, менин атымдан калп айтуу силердин бириңердин атыңардан калп айткан сыяктуу эмес. Башкача айтканда, эгер кээ бир инсан башка бир жөнөкөй адамдын атынан калп айта турган болсо, ооба өтө чоң күнөө. Бирок пайгамбар алейхисаламдын атынан калп айтуу деген сөз, ал шариятта жок нерсени, исламда жок нерсени бар кылып, шариятта ушундай экен деп пайгамбардын атынан жалган калп айтуу өтө чоң күнөөлөрдөн. Ошондуктан да сүйүктүү пайгамбар алейхисалам Сахихил Бухари китебинде келген өзүнүн сахих хадисинде мындай дейт: "Мен казаба алейя мутааммидан фалятабава мақадаху минан нар." Ким менин атымдан атайлап кастан калп айта турган болсо, ал өзүнө дозоктон орун даярдап койсун дейт. Башка бир хадисинде пайгамбар алейхисалам: "Мен якул алейя ма лам акул." Мен айтпаган нерсени пайгамбар айтыптыр деп ким айта турган болсо, фалятабава мақадаху минан нар. Ал өзүнө дозоктон орун кылып даярдап койсун дейт. Башкача айтканда, бул хадистерге токтолгондо баары пайгамбардын атынан калп сүйлөгөн адам, анын бара турган жери дозок. Пайгамбар алейхисалам 4-чү хадисинде мындай дейт: "Ла туказзибу алейя фа иннаху ман юказзиб алейя фальялижин нар." Менин атымдан калп айтпагыла. Мени калпычы кылбагыла. Кимде-ким пайгамбар айтпаган нерсени пайгамбар ушундай дептир, айтыптыр деп жалган айта турган болсо, фа инна албетте кимде-ким пайгамбардын атынан калп айтып, пайгамбарды калпычы кыла турган болсо, фальялижин нар, ал дозокко түссүн дейт. Бул пайгамбар алейхисаламдын каргышы. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул бардык хадистерге токтолгон кезде сиздерге мен азыр бир 4 хадиске токтолдум. 4 хадистин мааниси да пайгамбар алейхисаламдын атынан эч ким пайгамбар айтпаган нерсени пайгамбар ушундай деген экен деп айтууга укугу да жок. Балким айта турган болсо эң чоң күнөөкөрлөрдөн болуп, анын түшө турган, бара турган жери дозок болот. Аллах Таала баарыбызды калптан, жалганчылыктан сактасын жана калп болгон жалган кабарларды таркатуудан Кудай Таала баарыбызды сактасын. Бул хадистерди айтууга мажбур болгонум, бүгүнкү күндө урматтуу мусулман бир туугандарым, соц тармактарда 2021 жылы 13 же болбосо 12 апрель күнү Рамазан айынын башталышы 1 күнү болот экен деп, андан кийин кимде-ким Рамазан айынын башталышын биринчилерден кабар жеткизе турган болсо, ал адамдын денеси дозокко арам болот экен деген кабарларды таркатып атат. Bunday hadis yok. Bul manidagi hadis yok. Пайгамбар алейхисалам муну айткан эмес. Балким пайгамбардын айтканы жогоруда мен токтолгон хадистер. Пайгамбар эмне дейт? "Мен якул алейя ма ла макул." Кимде-ким мен айтпаган нерсени пайгамбар айтыптыр деген болсо, фалиятаба мақадаху минан нар, ал өзүнүн дозоктогу ордун даярдап койсун дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, ошондуктан силерден сураныч, билбегенден кийин шариятта жок пайгамбар айтпаган нерсени андай экен, Рамазан айы мынчада башталат экен, муну башкалар менен бөлүшсөң дозоктон кутулат экенсин, денең дозок арам болот экен деген калп жалган нерсени таркатуудан токтотуңуздар. Балким ошондой туура эмес кабарларды бөлүшкөн, таркаткан адам чоң күнөөкөр болот. Анын денеси дозоктон кутулуп эмес, балким дозокко түшө турган болот. Кээ бир инсандар муну укпастан мурда, билбестен бөлүшкөн болсо, ал бир жөн эле. Эми бул хадистерди уккандан кийин бөлүшсө, бул 1 хадистен "Мен казаба алейя мутааммидан", ким атайлап кастан жалган айтса менин атымдан, фалятаба мақадаху минан нар, өзүнө дозоктон орун даярдасын деген ушул хадистеге дал келген адам болуп, дозокко түшө тургандардан болуп калат. Урматтуу мусулман бир тууганым, баарыбызды Аллах Таала ушундай ыйык Рамазан айына жетип, Аллах Таала каалагандай пайгамбар көрсөткөндөй орозо кармооду насип этсин. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, кайра кайталаймын. Эч качан кимде-ким Рамазан айы
2021-жылы 12 же 13 апрелде башталат экен деген кабарды биринчилерден болуп бөлүшсө, анын денеси дозок арам болот деген бул калп жалган. Кудай Таала баарыбызды жалгандан сактасын.